Карама-каршы тилгеде унаа башкарган айдоочу өз жазасын алды. Социалдык тармактарда Mazda үлгүсүндөгү унаанын карама-каршы тилгеге чыгып алган видеосу тарады. Бул аракет жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуу болуп, башка жол кыймылынын катышуучуларынын коопсуздугуна түз коркунуч жараткан. Аталган факт боюнча Бишкектин милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам чараларды көрүшүп, унаанын айдоочусун аныкташты. Айдоочу МККБ бөлүмүнө жеткирилип, тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Жол эрежесин бузган айдоочуга мыйзамдарга ылайык укук бузуу боюнча протокол төзүлдү. Бүгүн Исанова Бөкөнбайдан парковкада туруп, встречныйга чыгып кошлайын. Батарея аз. Катарга кошлайын десем, встречный киргизбей коюп, встречка турганга мажбур болуп калдым. Ошо майыр кызматкерлеринен протокол түзүп берди, экинчи нарушение кылбайбыз. Айдоочу мажбур болуп калдым ошо. Урматтуу айдоочулар, жол эрежесин так сактайбыз. Айдоочуларга карата тийиштүү протоколдор түзүлдү. Байке жол эрежесин бузбайсыз, Бишкекте жалаң мечиттерде уруу кылып жүргөн чектөө кармалды. 7 январь күнү Свердлов райондук милициясына арыз түшкөн. Анда жабырлануучу Дортой базарынын жанындагы мечиттен акча салынган капчыгын, чөнтөк телефонун, жеке буюмдарын уурдатып ийгенин жазган. Аталган факты боюнча уурулук беренеси менен иш козголуп, 18 жаштагы чектөө кармалган. Шаардык милиция ал мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын белгилеген. Учурда тергөө уланууда. Балбан Акжол Махмудов тазалык ишканасынын жумушчуларынан кабар алды. Кыргызстандын белгилүү Балбан Акжол Махмудов Бишкек шаарындагы тазалык ишканасынын кызматкерлеринен кабар алды. Спортчу таң атпай кара жумушка чыккан, айрым кызматкерлерге жолугуп, жылуу сөзүн айтты. Ошондой эле ал демөөрчүлөр менен биргеликте даярдалган кышкы кийимдерди, тамак аш, ысык чайын берип, жумушчулардын көңүлдөрүн көтөрдү. Махмудов тазалык бул ыймандын жарымы деп белгилеп, коомчулукту тазалыкты сактоого чакырды. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса энеңдин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Таш көмүрдө жол жээгинде аратып коюурдаган 3 чаран кармалды. Таш көмүр шаардык ички иштер башкармалыгына 1987-жылы туулган Кызыл Алма шаарчасынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда 2026 жылдын 5 январь күнү саат 15:05 чамасында Ош Бишкек жолунун Кызыл Алма айылында койлорун жайылып жүргөн жеринен бир баш солук коюмдуу кара түстөгү Мерседесте белгисиз атуулдар жүктү куурдап кетишкендигин билдирип, аларга карата мыйзам чегендей чара көрүп берүүнү суранган. Таш көмүр шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам иш аракеттери негизинде кылмышка шектүү катарында Баткен облусунун 2002, 2003, 2004 жылы туулган тургундары кармалып, Таш көмүр шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Не oldu? Niye giydin?